Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр маселеси боюнча Женевага учуп кетти. Бул тууралуу Өткүрбек Рахмонов билдирди. Анын айтымында Ташиев Женевада Кумтөр маселесин талкуулайт. Бүгүн 27 сентябрь туулган күнү. Бирок Камчыбек Кыдышаевич мамлекетибиздеги эң маанилүү болуп турган Кумтөр маселеси боюнча Женевага 27 сентябрь эртең менен учуп кетет. Кумтөр боюнча тагдыр чечер күн келиптир. Сапары байсалдуу болуп, кыргыз элибиздин ырыскысын кайтарса экен деп билдирүү калтырган. Ташиев айткан мафия УКМК бир фарм компаниясынын жетекчисин кырмады. Бул компаниялар тобу көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын колдоосу менен салыктан качуу үчүн импорттук дарылардын чыныгы наркын жашырып, бирок калкка сатууда спекуляция кылгандары аныкталды. Мыйзамсыз аракеттер өлкөдө бюджетине салык түшпөгөндүгүнө жана дары-дармектердин, анын ичинде өтө керектүү препараттардын баасынын негизсиз жогорулашына алып келет деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары иликтөөнүн жүрүшүндө бул компаниялардын саламаттык сактоо системасы аркылуу акчалай сыйакы үчүн импорттолгон кымбат баалуу дары-дармектердин аналогдорун таратуу менен мыйзамсыз соода ыкмаларын жана адилетсиз атааңдаштыкты колдонууга катышкандыгы боюнча далилдер алынган. Натыйжада аталган ишканалардын жетекчилеринин бири Жаран Кармалып Жазы кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмү коррупция менен айыпталган. Анын баш коргоо чарасы 1-Май райондук соту тарабынан тандалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилгени айтылды. Атайын кызмат учурда тергөө мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын жана кылмышкерлердин чөйрөсүн аныктап жатканын белгиледи. Мындан кийин жаңы шайланып барган парламентти чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы кимди чимкирик десеңер, өзүңөрдү өзүңөр чимкирик деген болосуңар. Ушундай шарт түзүп бердим. Эми калганы өз колуңарда. Сатылбагыла, добушуңарды сатпагыла. Баарына эскертүү берем. Акимдер, облус башчылары, райондук ички иштер башкармалыктары, министрлер кабинети жана мамлекеттик кызматкерлер бир дагы партияга же бир талапкер үчүн иштебейт. Эгер андай боло турган болсо, ал арызын жазып иштен кетет. Болбосо биз аларды ошол замат иштен алабыз, деди Жапаров. Камчыбек Ташиев күйүүчү май жеткирген мафиянын изине түштүк. Бизде күйүүчү май 50 сомдон ашык эмес баада сатылышы керек. А бул мафия мамлекетти тоноп жатат. Күйүүчү май азыр канчадан сатылып жатканын билесиздер. 56-58 сомдон. Буга эч ким көңүл бурбайт. Мамлекет дагы, жетекчилер дагы. Биз учурда ушул багытта иштеп жатабыз. УКМК кызматкерлеринде чоң бийлик бар. Аны мамлекеттин байлыгын жана жарандардын укугун сактоого бурушубуз керек. Күбөлүк алып, чөнтөккө салып коюп, жеке маселелериңди, туугандарыңдын маселелерин чечип жүрө берсең болот деп ойлобош керек. Биз ар бир кызматкердин ишинин жыйынтыгын карабайбыз. Мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз. Эми өлкө кызыкчылыгы үчүн иштегиле, деди Камчыбек Ташиев. Шайлоо. Туран партиясы Атамекен менен бирикти. Атамекен саясий партиясына Туран партиясы кошулуп, меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу партиянын Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. Катарыбыз улам кеңейип жатат. Бүгүн блокко оппозициялык Туран партиясы бирикти. Буга чейин Атамекен жана Реформа партиялары түзгөн. Эгемен демократиялык коалициясына Туран партиясы кошулду деп жазат маалыматта. Атамекен саясий партиясы 11 сентябрда Реформа менен бириккен. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага катталган партиялардын саны 72-ни түзүүдө. Тажикстан кызматташууну калыбына келтирүү боюнча Кыргызстанга кайрылган. Тажикстандын транспорт министрлиги чек араны ачуу жана кызматташтыкты жандандыруу боюнча Кыргызстанга расмий кат жолдогон. Бул тууралуу Тажикстандын транспорт министрлигинин Наклиот апталык басылмасынын башкы редактору Хандонгул Доробова Азоди менен маегинде билдирген. Бишкектин жообун азырынча ала элекпиз. Тажикстан өзү тараптан өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты жандандырууга даяр деп белгилеген Доробова.
Кумтөрдөн 21 жылда 84 миллион доллар пайда таптырбыз. Ал эми июль 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат. Кыргызстандын акчасын талап тоноп эле жеп жатышкан. Биз алардын коррупциялык схемаларын алып чыктык. Эгерде Кумтөрдөн айына 1,5-2 тонна алтын өндүрүлүп жатса, аны ай сайын самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. Ошонун эсебинен Кыргызстаныбыз байып калды. Акчасы пайда болду деп Ташиевдин айтканын айрым жергиликтүү ЖМКлар таратты. УКМК жетекчиси Кумтөрдөн сырткары башка тоо кен тармагында коррупциялык иштер бар экенин белгилеген. Буга чейин Кыргызстан Кумтөр алтын кенин башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4,1 тонна алтын өндүргөнүн Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров билдирген. Жапаровдун айтымында ал алтын азыр Кыргызстанда өкмөт 61-62 миллион доллардан ашуун таза киреше болорун нерчемдөөдө жана ишкананын акчасы өлкөнүн ичинде сакталууда. Афганистан Ислам Эмираты коомдук жагдайга байланыштуу жаңы мыйзамдарды иштеп чыкты. Ага ылайык аялдарга бир катар чектөөлөр киргизилген. Аялдарга америкалык жана француздук чаш жасалгаларын, эркектерге сакал алууга тыюу салынган. Намазды башын жаап окуу керек. Сиз хижапсыз үйдүн сыртында була албайсыз. Бузулган учурда аялдын мыйзамдуу өкүлү, атасы, иниси, апасы жоопко тартылат. Аялдарга камералуу телефон болууга тыюу салынган. Хижап салынбаган аялдар унаага отургузулбайт. Аялдар хижапсыз соода борборлоруна бара албайт. Мечиттердин имамдары хижапка байланыштуу Курандын жана сүннөттүн жоболорун калкка түшүндүрүшү керек. Телефондордо уят нерселерди сактоо мүмкүн эмес. Намаз окубагандарды имам каттоого алат. Тойго, жаңы жылга жана Курбан айтка белек берүүгө тыюу салынат. Тойлордо атууга тыюу салынат. Тойлордо күрүч, көрме жана нан гана берилет. Никеден кийин той белгиленбейт. Күйөөсү колуктусуна алтын сатып ала алат. Калыңды жергиликтүү тургундар жана дин кызматкерлери аныктайт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакта кармалып турушу боюнча пикирин Новые лица басылмасына курган маегинде билдирген. Анда Текебаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жактырбасын ачык айткан. Мен Атамбаевди жактырбайм. Бирок азыр объективдүү оюмду айтып коюшум керек. Мендеги маалыматтарга караганда Алмазбек Атамбаевга карата айыптоочу чечим же токтом жок. Атамбаев соттолгон жок. Ошондуктан аны 2 жыл түрмөдө кармап отуруу ынанымсыз. Алмазбек Атамбаев кылмыш мыйзамдары жол бергендей коомго коркунуч келтирбегени, тергөө ишине терс таасирин тийгизбегени үчүн үй камагына чыгарылууга тийиш. Өмүрбек Текебаев учурда абакта отурган Алмазбек Атамбаевга ден соолук, темирдей бекем нерв жана чечкиндүү күрөштү каалаган.